турган нерсе ыктыярчы бул проекттин бул долбоорунун жүзү деп айтсак болот да. Уюштуруучу топтор өзүңүздөр билгендей көбүнчөсү аркада туруп иштейт. Көп көрүнбөгөн жумуштарды аткарышат. Ал эми ушул Кыргызстаныбыздын биздин имиджин көрсөтүп бере алган, биздин уюштуруу деңгээлибизде ошол коомчулукка алып чыгып бере алган конокторубуз асты болобу ким болбосун, бул жалпы ыктыярчылар. Ошондуктан биз бул жолу ыктыярчыларга негизги чоң басымды жасадык. Анан биринчи оюндарын өткөрдүк, экинчисин өткөрдүк. Жанагы жанагы айыбыз айтып кетти. Эске алынбай калган нерсени бул ката деп айтууга мүмкүн эмес деп ойлойм да. Себеп дегенде эл аралык масштабта биринчи чоң проектибиз болуп атат. Ошонун негизинде биринчи оюндарда, экинчи дүйнөлүк оюндарында биз жанагы жетишпей калган деп айтсак болот да. Ушундай бир нюанстарды бир катчылыктан кеңешип олтуруп, баягы уюштуруучу комитеттин сунушу менен, бардык ушу жетекчилердин сунушу менен биз билим берүү министрлиги менен биргеликте жалпы региондон бери жаштарга маалымат берели ыктыярчылар боюнча деп ушундай бир чечимге келип, анан Кыргызстандын 7 дубанын баарын кыдырып чыктык. Өзүңүз билгендей бул жылы канча окуу жайда болдуңуздар? Баягы мамлекетке тиешелүү болгон бардык окуу жайда болуп чыктык. Анан эми эсептей деле албай калдык. Анан ар бир областка барып болгон чоң университеттин баарына кыдырдык да. Эми билгендей жана бүгүн бул жылы аймактарды өнүктүрүү жылы болуп эсептелинип атат. Ошонун негизинде дагы биз баягы элет жериндеги жаштарга көп басым жасадык да. Анан 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы ыктыярчылардын тандоо тартиби же болбосо ыктыярчылардын ушул жалпы жумушу кандай нукта коюлду жана кандай эмгек өзгөчөлүктөрү бар. Бул биринчиден биз баягы эл аралык проект болгондуктан эл аралык катышуучулар болуш керек, принципи негизги. Уюштуруучулар, ушул ыктыярчылар болуш керек дегендей. Биз ошол катчылыктан ошол команда менен сүйлөшүп айтып, биз бул жылы сөзсүз түрдө 3-чү көчмөндөр оюндарында эл аралык деңгээлде ыктыярчыларды алып келишибиз керек деп. Дүйнөлүк масштабта болуп атат, Олимпиада болуп Өткөнкү көчмөндөр оюндарында эл аралык деңгээлдеги ыктыярчыбыз бирөө гана болгон. Болгон. Ал киши ким экени баарыбызга маалым. Бул жылы кимдер болушу мүмкүн? Бул жылы биз эл аралык ыктыярчылардын саны 40ка жетти. 40 биз бул жылы ошол. Дүйнөлүк жылдыздарбы алар дагы же кимдер? Жок, бул дүйнөлүк жылдыздар эмес. Себеп деген баягы Олимпиада өтөт, чемпионаттар өткөндө бул дүйнөлүк практикага колдонулуп келет. Өзүнүн каражаты менен Кыргызстанга чейин келишет. Анан бул жактан баштап экипировка кийиминен баштап, тамак ашын, жаткан жерин баарын биз өзүбүздүн ыктыярчылар менен биргеликте окшош кылып камсыздап беребиз. Анан ыраазычылык баракчабызды беребиз, ушинтип узатабыз да. Негизи өзгө өлкөдөгү ыктыярчылык бул аябай өнүккөн, анан алардын баягы өзүнүн бүгүнкү тил менен айтканда резюме дейбиз го, өзү боюнча маалымат бергенде бардык жерде өзүнүн ыктыярчы катары көргөзүү, алар дагы эң чоң көрсөткүчтөрдүн бири экени аныкталган. Бизде дагы ошол деңгээлге чыгабыз го. Негизи эле бул көчмөндөр оюндарына ыктыярчы болгон жаштарга кайсы бир деңгээлде бир ушундай бир артыкчылык берүү болобу бул жылы? Өткөн жылы биз билебиз эми баягы президенттин премьер-министрдин бир ыраазычылык каттарын алды. Андан сырткары бул кайсы бир жылдарда чыккан ыктыярчыларга ыктыярчы деген өзгөчө бир паспорт бериш керек деген өңдүү нерселер. Бул жылы бир өзгөчөлүктөр каралабы аларга? Же жылдагыдай тартипте кетет? Жок, баягы бизде жанагы жумушту башынан баштап коердун алдында биз анын жыйынтыгын кошо карап атабыз да. Бүткөндөн кийин дароо биз аз убакыттын ичинде ыраазычылык каттарды даярдап берели. Андан сырткары бул баягы жумуш иштетип алгандан кийин анын баардыгын тең кайра жакшы бир деңгээлде жумушту коюш керек. Себеп дегенде булундай проекттер көп болот дагы дегендей. Анын себебинен биз катчылыктан мунун баары эске алынган жумуштар кызыккандар аябай кандай көп. Бизди кубандырганы деңгээл аябай көп, жогору болду жаштардын. Биринчи турдан бул 12 февралдан 15 мартка чейин тандоону жүргүздүк онлайн регистрация кылып. 3,5 миңден ашык адам катышты заявка. Негизи канча? Бир 600 волонтер тандайсыздар? Негизи резерв менен биргеликте 600. Анын ичинен талаптар бар, тил билиш керек, жанагы биздин сайтыбызда жазылып турат, бардыгы тең. Бир канча талаптарыбыз бар. Анын негизинде экинчи турга өткөндөрдүн ыктыярчылардын саны бул 900дөн ашты. Анан бардыгын тандап отуруп, ушул баягы бизде жанагы билим берүү министрлиги, маданият министрлиги, жаштар иштери боюнча агенттик, Кызыл Ай улуттук коому ушу биргеликте бир комиссия түзүлүп, тандалып алынды да. Тандалып алынганын жыйынтыгы менен азыр буюрса бүттү жыйынтыгы. Биз токтоттук, бардыгы тең 30-ында токтоду. Азыр эми эл аралык ыктыярчылардын 40 ыктыярчылар менен кошуп, буюрса жакын арада жалпы өткөн ыктыярчыларды биз өзүбүздүн сайтыбызга жарыялайбыз. Өткөн ыктыярчылар негизи баягы катчылыктын